Assalamu alaikum, урматтуу бак сүйүүчүлөр, багбандар. Бүгүн күндөргө ишенби, 8-июл 2024 жыл. Биз Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областына караштуу Шамалсай шаарчасында, ошонун жанында бир айылдабыз, Кудуксай деген. Бул жер деңиз деңгээлинен божомолду 500-600 метр бийиктикте. Жазы өтө эрте келген, ысык бир климатка ээ болгон аймак. Азыр күн батып атат, кечки саат 6-7. Бул жерде биз былтыр отургузган мисте көчөттөрүбүздөн кээ бир көрүнүштөрдү көрсөтүүнү туура көрдүк. Көрүп атасыздар туугандар, мына чыпалактан жоон, адамдын манжаларындай калыңдыкта. Бул эң жакшысын тандап тартып аткан жерим жок. Бирок салыштырмалуу жакшырагы. Буларда мол ак түстөгүсү былтыркы бутак, мол кызыл түстөгүсү быйыл өскөн бутактар. Жаздан баштап өскөн бутактардын узундугун көрүп атасыздар, мына 60-70 уч бөчөрүн пайда кылып атыптыр. Уч бөчөрүн пайда кылгандан кийин жалпысынан мөмө жемиш бактарында өсүү токтойт. Эгер азот берип суу бере турган болсо, бул уч бөчөрү жарып, кайрадан жаздагыдай дагы өсүп улантат. Ушул жерде шакекче пайда болот. Бул жер жазда досум экөөбүз чогулганбыз. Быйыл жазда кошунасынын эчкилери бир аз жеп коюп, мондай натыйжада үстүн жеп койгондугу үчүн буталгансып, бул жагынан майда шактар чыгып атканын көрсөк болот. Ал эми негизи бул жагы бир карыштай жоон эле да. Бир карыштан өйдө жактары көбүнчө учу кесилип буталып калгандыгы үчүн ушундай бир көрүнүш турат. Мисалы бул жерде дагы бир жоон эле мисте. Булар биринчи отургузулганда аябай кичинекей болчу. Схема посадка 6 метрге 2 метр. Ортосуна тоюттук өсүмдүк болгон беде. Бул жерге комбайн кадимкидей кирип курот. Косилка пресс дейт, прессин сатат досум. Ортосу мистенин оң жагынан 1 метр, сол жагынан 1 метр. Бизге мистебиз таза туруш үчүн калат. Жакында гана сугарган. Быйылкы жылдын атынан биринчи жолу суусун ичти окшойт. Беде экинчи орун. Бул жерде биз изилдөө да жүргүзөбүз. Мен айыл чарба илимдеринин доктору Медербек Жаанбаев. Изилдөөнүн негизинде жакшы упай алган, мөмөсү чоң, жылда түшүм берген, жакшы өзгөчөлүктөгү мистелердин бутактары булар. Жаңы эле мен изилдөө жүргүзгөн аймактарыман алып келдим. Бул муз кассеталары. Булар морозильникте тоңдурулуп, салкын кармаш үчүн ушундай бир абалда сактайбыз. Бул бутакты основной эртең кыйыштырам. Башка бир бак бар, мындан дагы жашы чоң, 4-5 жылдык. Ошол баг үчүн эме болду, алынды, бирок булардан деле кээ бир жоондорун кыйыштырып коебуз буйруса. Негизинен основной кийинки жылы уланат, 2 жылдан кийин уланат, отургузгандан кийин. Эгер адамдын манжасына калыңдыкка келсе, ошол жылы деле уласа болот. Мен пауза кылып туруп, азыр өйдө жактан дагы улантып көрсөтөм. Мынакей достор, бул ортосунан бир көрүнүш. Ошол эле мисте бактын. Бул 1 гектар божомолду 1000 түптүн тегерегинде отургузулган. Алдый жактары аябай эле жоон, могул жерлерден кыйыштырса боло берет. Буларды дагы ошол эчки жегендиги үчүн 1-2 карыш 20-30 сантиметр, 40 сантиметрден көбү шактап аткан көрүнүштөрү. Беденин буга эч кандай зыян жок, себеби дегенде мисте дарагын түбү таза жалпысынан. Кээ бир гана моундайлар чыгып алган болбосо, буларды тазалап койсо болот. Мына 1,5 жылдык мистелер. Буларды өйдө көтөрүп койсо жакшы болот. Камыш менен, чыбыктар мененчи. Мисте бактан көрүнүш. Мына дагы пауза кылып токтотуп жылдырып кетип атам. Жакшы өсүп аткан мистелерден. Булар деле жакшы, бирок бир аз ошол көбүрөөк шактап кеткен. Ошон үчүн ичке көрүнүп атат. Өсүшү жакшы, жалбырактары таза, эч кандай оору жок, зыянкеш жок. Мисалы көчөттөрдүн көбү начарраак көчөттөр келген. Начар дегенде кичинерээк, ичкерээктери келген. Себеби жакшы көчөттөрдү мен саткан болчумун. Бирок алуучу байке белгилүү себептерден улам ала албай калды. Эгер жакшы көчөттөр болгондо моундай болуп, жоон оруп, бойлору узарып, дагы да чоңоймокта. Булардын бойлору 1 метрден бийигирээк. Бул көчөттүн бою.
дагы көйдөлөп кете берейин. Бул да жакшы өсүптөр, жоондуктары да жакшы экен. Булардын да жоондуктары жакшы. Буларды жада калса быйыл уласа боло турган бир өзгөчөлүктөр бар. Бирок жаш мезгилинде булардан сагыз көбүрөөк бөлүнүп чыккандыгы үчүн улаганда ийгилик азыраак болот. Бул жерде анча мынча куурап калгандары бар экен. 2 метр аралык, негизи 6-га 4 кылса жакшы болот. Биз 6-га 2 кылдык. Дагы да жакыныраак кылып. Анын себеби баштапкы 5-6 жыл, 6-7 жыл дагы көбүрөөк түшүм алуу. Эгерде 13-14 жылдан кийин бул жерде батпай кысыла турган болсо, ошол мезгилде суюлтуп салса болот. 4 метр кылыпчы ортосундагыларын алып. Ал эми суюлткусу келбеген адамдар болсо, аралыктарын 4 метр кылып деле отурса болот. Сулуу жерде жакыныраак кылып отурса боло берет. Байкаган болсоңуздар, өйдө жагында бойлор жапызыраак экен. Анын себептеринин бирөөсү бул жерде дренаж күчтүү болгон үчүн суу ылдыйга карап агат. Ылдый жактарына бир аз суу жакшыраак сиңгендиги үчүн өсүмдүк да жакшы өсө алган болушу мүмкүн. Негизинен ошол. Дагы башка факторлор да таасир этиши мүмкүн. Мына ошондой достор, бул болгону маалымат катары бөлүшүп атам. Эгерде кимде-ким мисте бак кургусу келсе, биздин фирма менен байланышса болот. Медарагро фирмасы, болсо Медарагро деп жазсаңыздар чыгат. Сайтыбыз да бар, medaragro.kg сайты. Кудай буйруса, колубуздан келишинче жардам берип, көчөтүнөн баштап кыйыштырып берүү, бутоо, форма берүү, бүт сопровождение, консультациялар баардык баштан аякка чейин консультация бар. Бир сөз менен айтканда, чоңураак аянттар болсо андан да жакшы. Жалпысынан ысык аймактарды жакшы көрөт мисте. Кургак, ысык жайы, кышы белгилүү температура суук болуш керек. Ошондо гана кышкы уйкусунда кала алат да. Анан ар жылы түшүм алыш үчүн, сапаттуу жана жогору түшүм алыш үчүн суу болсо жакшы болот. Суу болсо көбүрөөк жана тезирээк түшүм алса болот. Бул ошол мистелерден көрүнүштөр. Макей достор, жалпы көрүнүш ушул.